Айгерим Расул кызынын видеосуна теле алып баруучу Нурзат Токтосунова өзүнүн социалдык баракчасына пост илип жооп кайтарды. Жооп бербесем болчу да эмес. Албетте биринчи айткан кишиге ишенич көбүрөөк, аны түшүнүп турам. Айгерим Расул кызынын инстаграмдагы постун ал постко кошуп жүктөгөн видео эрдеген. Көрүп чыныгы окуядан кабары жоктурду түшүп эле кош бойлуу аялга кол көтөргөн туура болуп жатып калышты. Калп канчалык шумдуктуу болсо, ага ошончо бат ишенишет деген ыкма бат иштеди бул окуяда. Чынында атактуу Айгерим Ошто кайсы тойго барса биринчи ырдашы керек тура. Анысын кайдан билейин? Менин Айгеримден биринчи келген андан улуу Айжамал Кабылованы биринчи ырдатканым ал ырчыга жакпай калыптыр. Ырдап бүтүп келип эле коридордон беттен алды мени. Сен кимсиң? Мен Айжамалдан кийин чыгаргадай. Айжамал эч ким эмес деди. Жана башка аябай жаман сөздөрдү айтты. Видеону үнү менен чыгарсын, эч качан күткөн эмесмин. 15 жыл шоу бизнесте жүрүп бирөө менен үн көтөрүп урушкан эмесмин. Аны баары билет. Мен аны күттүргөн эмесмин. Айжамал күбө. Антракта ырдайын деп кеч келген, тойда 2 саат кеч башталган. Андан биринчи келген Айжамалды чыгарба деди. Келип эле мен чыгам деди. Той ээси кимиси биринчи келсе, ошону чыгар дешти. Ал эми адамга кол көтөргөнү боюнча бул ырчынын маселе чечүүнү муштун көтөрүү деп билери. Коомчулук буга чейин деле көрүп жүрбөдү беле. Ушундай ишти кулуу, анан аны мактанып интернетке бөлүшүү. Акылы, маданияты, жөн гана адамдыгы бар адамдай айтпай турган сөздөрдү жазуу менин деңгээлим эмес. Баарына Кудай күбө. Көптөрдүн жүрөгүн оорутсам кечирим сурайм. Ата-энесин сыйлаганым үчүн унчуккан эмесмин. Ылайым мага кылган мамилесин кичүүдөн көрсүн. Аман эсен көз жарып алсын. Бала жытына зар болуңуз дептир. Аны кайра редактировать этип өчүрүп салды. Кимге Кудай бала берет, кимдикин алат, ал Кудайдын өз иши. Түбөлүгүбүз түз болсун деп жооп кайтарды Нурзат Токтосунова.